Келечек базарын көчүрөбүз. Биринчи, экинчи Вещевой рынокты көчүрөбүз. Үчүнчү Шайыттөбөдөгү электротовар менен хостоварды көчүрөбүз. Төртөөнү тең ушул жерге көчүрөбүз. Качан Кудай кааласа 1-июлга ачабыз, 1-июлга ачабыз. Шаардын так ортосунда жайгашып, жол тыгынын жаратып келе жатат. Шаардан сырткары чыгарылышы керек болгон дал ушул Шейитөбө базары 1-июлда шаар сыртына чыгарылмакчы. Мындай пикирди бүгүн шаар мэри билдирди. Бул базар менен кошо буюм базары, ошол эле учурда Келечек базары жана былтыр сел коркунучу жаралган борбордук кийим саткан базардагы мегаполистин бет маңдайындагы Бекмамат Осмонов көчөсүндөгү жаңы муниципалдык базарга көчүрүлөт. Азыр жанагы 1-июлда бүтө турганыңыз могу да? Ушул. Бул жер бүтөт. 1-июлга. 1, 2, 3, 4 жүрөт бар. 1-июлга бүтөт. Буга улуса жетишет. Бардык даяр. Моуларыңыз да бүтөбү? Бул да бүтөт. 1-июлга. 1-июлга бүтөт. Жакында төптөлүп курулуп өткөн базар 7 гектарга жакын аймакты камтып, 2400 соода орну бар. Бул орундар буга чейин сел коркунучунда калган борбордук базардын сатуучуларына бөлүнүп берилген. Бүгүнкү шаар мэринин таңкы кыдыруусунда жанына дагы 3000 орунду соода түйүнүнө эсептелген базар курулары айтылды. Келечек базар көчөт да. Келечек менен Вещевойго сатып алдык. Келечек и Вещевой рынок. Келечекте канча орун? 1200 деп атышат. 1200 келечек, Вещевойчу 2000 орун. Ошондо бизде дагы 1000 орун бош экен. 1000 орунду Шайыттуу жана Вещевой эме хостовар, электротовар менен азыр хостоварды отабыз. Хостовар да бияка жылат, и электротовар бияка жылат. Эң туура болот. Адил Шашанович, так, эме боюнча сиз отдел менен бирге барып, бүгүндөн баштап мапты Өмүрали Абдуллович менен чогуу бирдикте Келечек базарга киргиле. Так, 1-2 Вещевой базарга киргиле, 3 Шайыттөбөгө баргыла. Ошол жердеги Шайыттөбөдөгү жанагы электротовар, хостоварлардын баардыгын предписание берип, карап, базарга келип, базар менен таанышкыла. 1-июлдан баштап көчөсүңөр деп айткыла. Макулбу? Эске сала кетсек, былтыр Акбура дарыясы ташып кеткенде коопсуздукту камсыздоо максатында борбордук базардын сатуучуларын көчүрүү зарылдыгы жаралган. Курулуш иштери дароо эле башталып, жыл башынан бери соодагерлерди көчүрүү тууралуу бир нече жолу маалымат берилген. Бирок сатуучулардын сунуштары эске алынып, акыркы мөөнөт 1-июл деп белгиленген болчу. Ушул күнү көчүшөбү, соодагерлер эмне дейт? Кудай кааласа, ал жакты даярдап берсе эле көчөрөбүз. Биздин немелер месталарды берген. Алганбыз месталарды иштерин ремонттодук. Биз даярлайбыз. Ошо бир туалетинде бир маселе бар деп аткан, ошону бүтүргөн болсо эле көчүрсө керек менимче. Июлдан биринде кетесиңер дейм. Эми мыйзамга башыбыз кетебиз. Местаны ырастадым. Бардыгын бүтүрдүм. Эми бир аз кичине жерлери калды. Бирок ремонтума канча акча кеткенин айтып берейин болсо. 95 000, эшик мешигимен 95 000 кетти. Еще плюс дагы мен эки адаш жасабаган элем, жасасам ошого да 50-60 000 кетет деп атат, бирок билбейм. Светин койдум, баардыгын койдум, баарын койдум. Шашып эле биринен баштап көчөсүңөр деле коркуп шашып тосуп алыптырмын. Бирок эртерээк тосуп алдым. Эми мыйзамга башып кетем да. Кетпей калып барат элем. Бүгүнкү күндө Ош шаарындагы жол тыгындарынын негизги бөлүгү базар жайгашкан аймактарда жаралууда. Ушудан улам мэрия шаардын ичиндеги базарлар сыртка толук чыгаруу тууралуу сөз кылган. Буга чейин муниципалдык базардагы сатуучуларга жаңы орундар бекер берилет деп убада берилген жана бул убадалар аткарылды деп айтылды. Эми Келечек, Шоколад жана башка жеке менчик базарлардагы жаңы базарга көчүрүлсө берилүү тартиби кандай болот? Азырынча сатуучулардын кабары жок. Ушул баягы ыңгайлыктарды жаратуу үчүн базарларды шаардын сыртына чыгарабыз деп атат. Бул боюнча мына Келечек базарда эч кандай бизге билдирүү же мындай көчөсүңөр деген боло элек, бирок мына анча миш-миштер бар. Келечек көчөт экен, жылат экен деген, бирок бизге официальный түрдө мындай келип бизге билдирүү боло элек. Шаар бийлиги 1-июлга чейин дагы соодагерлерге түшүндүрүү иштерин алып барат. Бул Ош шаарындагы ири базарлардын көчүрүлүшү шаарды иретке келтирүүгө багытталган ири инфраструктуралык реформа. Асылбек Тагайбек уулу, Ибрахим Төлөбаев, Ош жаңылыктары.